тагдырымда мага эмне нерсени Кудайым буйруса мен ушуга шүгүр кылып жашайын. Анткени Алла Таала бешенеңе эмнени буйруду, эмне күн буйруп атат, кандай саат, кандай адамдар менен дос болуп атасың, ким менен жүрүп атасың, бунун бардыгында бизге жакшылык бар. Турмушуңда бир жоготууга учурап калдың, же бир зыянга учурап калдың, сен үчүн зыян болушу мүмкүн, бирок ошол кичинекей зыяндын аркасында чоң бир сен бир күтпөгөн бир Алладан жакшылыктар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мусулман адамдын жашоосунда жакшылык болсо да бул Алладан жакшы деп кабыл алабыз. Эгерде бир сыноо болсо да, Аллахым, мунуңа шүгүр, мунун да аркасында бир жакшылык бар дейбиз да. Истиржа кылабыз. Инна лиллаhi ва инна илейхи раджиун. Биз Алладан келдик. Аллага кайтабыз. Бардык Алланын колунда. Аллахым, бешенеме эмне жазсаң, мен ошого ыраазымын дегенде гана бизчи бирөөнүн дүнүйөсүнө көз артпайбыз, бирөөнүн байлыгына көз артпайбыз, бирөөнүн жакшы жумушуна көз артпайбыз, бирөөнүн ийгилигине көз артпайбыз. Бунун баардыгы ошо көз артуу жана хасат. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, көз артуу бирөөнүн эмесине хасат кылып көз артуу бул ошол жанагы адамдын ыйманын жеп жок кылат, кудун отунду күйгүзүп жок кылгандай деген да. А биздики ошондон эле болуп атат. Эл өзүбүз билбей калып атабыз. Карапайым элдер ошол нерсенин аркасынан түшүп атат да, жыйынтыгында келип көптөгөн жаман иштер болуп атат, көптөгөн адамдардын убалына калып атат да.